Урматтуу министр, мына мен региондордогу бүгүн врачтар менен сүйлөшүп, айлык маяналары жөнүндө сүйлөштүм. Мына 16 000 сомдон айлык алып аткен. Ошол эле мед айымдар болсо 12 000 сом. Ал эми топ жана МОП эмеде иштеп, ошол жерде тазалоо иштерин, эң оор жумуштарды жасагандагы эмелер 5 000, 6 000 сом айлык алат экен да. Ушуларды көтөрүү боюнча иштерди алып барсаңыз, же ушул боюнча жаңы министр катары бир реформа жасап, анткени ушул чындыгында бүгүнкү күндө ушу биздин медицина кызматкерлердин, врачтардын, мед айымдардын ушу топто иштеген ошол жерде ушулардын айлыгы чындыгында аз. Ушуну көбөйтүү боюнча кандай иштерди алып барып атасыздар? Айлык маянаны көбөйтүү жагынан албетте биринчи кадам бул бюджеттен акырындап жыл сайын көбөйтүү. Бирок ал деле бардык көйгөйдү чечпейт. Биз салмак сактоо системасында иштеген уюмдарга алардын иш алып барганда мындай легалдуу түрдө медицина жагынан болбосо дагы башка мына сопутствующий хозяйственная деятельностьтар бар. Ошол жагынан болсо дагы бир өздөрүнө акча тапканга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анан коррупция боюнча чоң катаал мыйзамдарды кабыл алдык да. Анан 12 000 сом менен берди, 16 000 сом менен өзүнүн үй бүлөсүн да бага албайт, бүгүнкү күндө өзүнө да жетпейт. Көп мына башка мамлекеттик органдарда айлык маяналар көтөрүлдү, эселеп көтөрүлдү. Ушул сиздердин адамдын эң негизги адам байлыгы бул денсаулыкту камсыз кылган ушул тармактагы медицина кызматкерлеринин айлыгы аз болгондугу тилекке каршы ушундай мындай өкүндүрөт. Ушуну көтөрүү боюнча бүгүнкү күндө бюджетибиз да көбөйүп калды. Ушу боюнча конкреттүү иштерди алып барсаңыздар. Эми врач деген региондордо мисалы 16 000, медсестра 10 000, 12 000 алып атат. Ошол жерде техничкаларыбыз жүрөт, башкалар жүрөт, булар 5 000 сом алып атат да. Бир күндө барып 5 000 сом жок кылып, эми бүгүнкү күндө кымбатчылыкты көрүп атасыз. Ушуну көтөрүү боюнча бир конкреттүү иштерди алып барсаңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Чыңгыз Азматович.